Расмий маалыматта Кыргызстанда 2022 жылы урологиялык көйгөйлөрдүн ичинен эркектердин жыныстык маселеси 9,2% түзгөнү айтылат. Балалуу болгондо рас кесилиши азыр статистика боюнча көбөйүүдө. Анын ичинен тукумсуздук 14,5% түзөт. Бул расмий гана маалымат. Медициналык талдоочулар коңгуроо какканы менен эркектер бул көйгөйлөрүн чечүүгө анчейин ашыга беришпейт. Ооруп калган эле, жөтөлүп калган эле, сол суроо чамага чейин сурамай жок да. Мындан улам коомдук саламаттыкты сактоого үй бүлө институтуна дагы таасирин тийгизип жатат. Негизи Кыргызстанда азыр ушу урология тармагындагы оорулар көбөйүп кетти. Адистер буга кошумча дагы аймактарда көйгөйлөр бар экенин айтышууда. Бул талуулуу тема болгондуктан коомдо дагы ачык козголбой келет. Переохлаждение, это хронический простатит, инфекция, например. Ошолор это последующие орундарда элейт да. Ал эми шарты катаал аймактардагы абал кандай? Эркектердин ден соолугуна кандай кам көрүлөт? Нарында көйгөйлөр өтө курч, өзгөчө эркектерге. Бул суроолорго жооп алуу үчүн редакция Нарын облусуна келди. Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму акыркы жылдары Кыргызстанда урологиялык дартка кабылган эркектердин саны өсүп жатканын эскертүүдө. Кыргызстанда мамлекеттик деңгээлде бир катар улуттук программалар иштейт. Бул эне жана баланы коргоо, репродуктивдүү ден соолук маселеси жана башка. Бирок дээрлик эркектердин ден соолугу тууралуу айтылбайт. Муну дарыгерлер мырзаларда урологиялык көйгөйлөр болсо дагы убагында ооруканаларга кайрылбай жатканы менен байланыштырышууда. Бул ата 68 жашта. Ооруканага биринчи жолу жаткан кезде өзү жайлоодо турат. Нарындын соогунан улам эркектердин урологиялык көйгөйлөрү көп болсо дагы айтылбай келет дейт карыя. Биринчи жолу эле келишим. Мурун кийин оорубас анан кийин. Астына көрүнүп туруш керек экен негизи. Эркектер өздөрү уяң келишет го. Көп сырын айтпай, айрыкча айтпачу элерди айтып алышып анан кийин ошо көп эметет болуш керек. Айтып, тинтип кайрылып турса врачтарга жакшы эле болот экен. Карыя эркектердин ден соолугу тууралуу үйдө ата-эне менен баланын ортосунда да сүйлөшүлбөйт дейт. Анын себебин ал менталитетке байланыштырат. Тур, малбак, тур, бак чыгар деп эле. Жумуш кыл. Ооруп калган эле, жөтөлүп калган эле, сол суроо чамага чейин сурамай жок да. Ошондон эле да ата-бала мындай өсүнчө мындай сөз таап ал жөнүндө сүйлөшүлбөйт да. Болгондо көрүк тиричилик жөнүндө эле сүйлөшүлөт. Мындай кылалы, тиңдей кылалы дегенде. Анын оору жагынан көп. Жана жаманыраак жерде ойнобаса мындай тур деп коебуз. Бирдеме чыгаса чыкпа деп коебуз. Кыргызда эркектерди жумушчу кара күч катары көрүп, коомчулук көнүп калган. Анын да ден соолугу жабыркап, саламаттыгы начарлап, урологиялык көйгөйлөрү болсо, такыр эле уят деп эсептелгени туура эмес болсо дагы. Мындай ой жоюла элек дейт каарман. Эркектин урологиялык көйгөйлөрү уят деген стереотиптен улам ооруканаларга кайрылгандар аз дейт Нарын облусунун урологу Улан Мырза. Ал климаттык шарттан да эркектердин оорусу көп деп эсептейт. Нарында көйгөйлөр өтө курч, өзгөчө эркектерге. Анткени климат аябай өзүнүн таасирин тийгизет. Экинчиден болсо башка жерге караганда нарында эл азыраак болуп, анан оборудованиялар, аппараттар да көп берилбейт да бул жергечи. Орчундуу темада анан ар бир эле эркек келип эле өзүн мындай ачык айтып бербейт да. Анан приходится вот эметкенге. Бирок мындай карасак, Ошко салыштырмалуу бизде население аябай азыраак болгондуктан, кандай десем, биз бир айда 4 операция алсак, Ошто бир 700 операция алат дегендей да. Анан өзүн өзү актаганга дагы кичине азыраак болуп калат го дейм. Уролог ооруканага кайрылгандардын жаш курагы дагы жашарып, 20 жаштын тегерегиндегилер импотенция менен жабыркап келип жаткандыгын айтты. Мындай возрастной карасак, өтө жаш балдар, анан өтө карыгандар келет да.
То есть по возрасты аябай мындай десем 60-тан өткөндөн кийин эркектердин уже жана тийгени начар болуп жана острый задержка деп коет, зараз токтоп калып келгендер көп болот. Жаш балдардын көбүнчөсү болсо бул андрологический вопрос, бул бесплодие, это аномалия развития эме деп коет, врожденный аномалия, жанагындай жумурткасы түшпөй калган, крипторхизм да, и так далее, да, ушундай вопростар менен келишет. Тукумсуздук нарында урчунду көйгөй. Уролог аны да радиация тамактануунун начарлыгы менен байланыштырды. Это радиационный фон усиливается, то есть это беспроводной интернет, это телефон, да, это Wi-Fi, например, да. Экинчиси болсо ухудшение питания, то есть полноценный питание болбой атат, однообразный болуп калган. Вот, в принципе, ошол. Эми үчүнчү эмелер болсо, бул это переохлаждение, это хронический простатиты, инфекция, например. Ошолор это последующий орундарда элейт да. Дарыгерлер эркектерде урологиялык көйгөйлөр аныкталаар замат дарыланса болоорун белгилешет. Бирок ошол көйгөйлөрүн билсе да, билбесе да ооруканага кайрылбаган мырзалар көп кылат. Кезектеги каарманыбыз 8 жылдан бери балалуу боло албай, барбаган ооруканасы көрүнбөгөн табыпчылары калбаганын айтты. Кийинкиде бир барсам, УЗИге тарткан аял таң калат да. Ушундай маткасы таза аялды көргөн эмесмин депчи. Эмнеден эже десем, ой таптаза жапжакшынака эле турасың, сен эмне сактанасыңбы деп кайра мени күлдүрүп атышпайбы. Никак антип мен сактануу деген сезимди да билбей калдым дедим. А так бир эле сен жакшы эле экенсиң, эмелериң жакшы экен, яшыналарың ачык турат. Матка ачык деп ошентип мага УЗИден эме кылып беришет да. Мен УЗИге бар эле УЗИнин эже мен жакшы тартпайыңызчы деп эле эме кыла берем да. Мен сомнение болуп атам. УЗИден жакшы чыкпай атат го десем, жок, кандай болушу мүмкүн эмес дейт. Бирок 2 жылдан бери күйөөм дарыланып элек. 2 жыл мурун дарылаганда бир урологко мен болбой кире ката алып баргам да. Бир жолу барып келчү суранам да, анан барган бирокчу. Барганда экөөбүз тең барып анти уролог укол жазып берген, ошо воспаление эле экен, сеники деле депчи. Воспаление деген аныкы простатит деп коет экен го эркектикинчи. Коомдо үй бүлөдө бала болбой жатса эле аялды күнөөлөгөн түшүнүк бар. Мунун айынан 2 ажырым жолго түшкөн үй бүлөлөр аз эмес. Алардын бири биздин кезектеги каарман. Ал турмушка чыккандан кийин 6 жыл балалуу боло албай жолдошу менен ажырашып кеткен. 6 жылдан ашык балалуу боло албай ушундай көп жүрдүк. Күйөөм айтчу элем, дарыгерлерге барып көрүнүшүбүз керек. Балким маселе менде эмес, балким сенде десем, бирок болбой койду эле. Ушунун айынан көп уруш болду. Күйөөмдүн туугандардын жактан да көп кандай гана сөздөрдү уккан жокмун. Бирок каарман экинчи турмуш курар замат эле балалуу болгон. Биринчи турмушунда жолдошунда маселе болгонун ал эми түшүнүп отурат. Акыры экөөбүз ажыраштык. Аябай көп убакыттан бери депрессияда болдум. 2 жылдан кийин дагы Кудайга шүгүр дагы өзүм адамыма жолуктум. Экинчи жолу турмуш курдум. Көп убакыт өтпөй эле балалуу болдум. Көрсө маселе менде эмес экен, көрсө мурунку күйөөмдө болчу экен. Дарыгерлер жаштар арасында урологиялык көйгөйлөрдүн бир катары кулаш жайып баратканын айтышууда. Мурун аз кездешчү. Жыныстык жактан кубаттуулугу аздар, балалуу болбогондор аз кездешчү. Азыр статистика боюнча көбөйдү негизи. Жашы дагы оорулардын жашы да жашарууда, жаш жаңы үйлөнгөндөрдө проблемалар башталып атат. Жаңы үйлөнгөн балдар ошо жыныстык жактан кубаты жок, ажырашкан учурлар болуп атат. Балалуу болбой көп жылдан бери жүрүп, дагы ажырашкан убактар көбөйүп атат.
Алар жаштар арасындагы тукумсуздук, импотенция. Уролог мырзалардын мындай ооруларына себептердин катарына климат, тамак аш, жашоо образынан сырткары вирустук оорулар жана интернеттеги уят видеолор кирип жатканын белгиледи. Порно көрүп алышып, эрте жетилип, өзүнүн жыныстык кубаттуулугун көбөйтүүгө аракет кылышып, ошо порнону туурапчы, ар кандай дары-дармектерди колдонушат, энергетикалык суусундуктарды колдонушат, аптекаларда ачык эле сатылып атат, жана дүүлүктүргөн дарыларды ичип атышат. Ошонун баары эле влиять этет кандайдыр бир деңгээлде. Урологиялык ассоциациясынын президенти Акылбек Усупбаев чындыгында эле жыл санап урологиялык оорулар көбөйүп баратканын моюндайт. Кыргызстанда азыр ушу урология тармагындагы оорулар көбөйүп кетти. 2004 жылдан бери 40 миң, ушу 40 миңге жакын адамдарды текшерип турбуз да. 40 миң жакын. Акыркы 1,5 жылдын ичинде эле бир 5-6 миң адам текшерилди. Эми биз ар дайым ошо мырзалардын ден соолугуна көңүл буруп келсек, ошо быйылдан баштап биз уже ошондой эле аял кишилердин да ден соолугуна көңүл бура баштадык. Анткени себебинде ошол урология тармагындагы аялдардын оорусу көбөйө баштады. Тукумсуздук деген чын эле көбөйүп атат барган сайын. 10%ке жакын тукумсуздук көбөйө баштады жаштардын арасында. Ошон үчүн ал жагында көңүл бурушубуз керек. Мисалы Кыргызда ушундай бар. Тукумсуздук болуп, балалуу болбогон үй бүлөсү өстүрдө аялды күнөөлөшөт дегенде. Аял күнөөлүү, көрө албаса эле аял күнөөлүү. Чынында ошо үйлөнгөн үй бүлөлөрдүн арасында 40% күнөөлүү эркек. Ошон үчүн азыр ошол көңүл буруш керек. Усупбаев Жалалабад, Ош, Баткенде бөйрөк, Табарсыктагы таш көйгөйлөрү, чүй менен ысык көлдө вирустук жугуштуу оорулардын көбөйүшү орун алса, нарында урологиялык оорулардын рагы көп болуп жатканын белгиледи. Ал мырзалардын ден соолугу ачык козголбой жаткандыгына да кошулуп, эркектер уят деген нерсени таштап, ден соолугуна кам көрүү үчүн менталитетти өзгөртүү керек деп билет. Эми бул биздин кыргыздын менталитети. Өзүнүн оорусун керек болсо жашырып, мына улгайып алган кишилер эле ошо өзүнүн оорусун жашырып, даже балдарын айтпайт, аялын айтпайт, ошондой кыйналып жүргөн эркектер толтурат. Ошон үчүн менталитетти өзгөртмөйчү биздин ошондой элдин арасында мындай ден соолукка көңүл буруш деген. Эми бир эле нарын болбосо эмес, бардыгында ошондой эле. Анткени себепте жана сезгенге инфекциялык жолдор көп болуп атып, ошо жаштар жаш кезинен ошо инфекциялык жолго инфекцияга кабыл болуп, анан убактысында дарыланбай, анан күчөтүп жиберишет да, анан өзүнчө дарыланышат. Азыр эл деген 50% ашыгы элдер врачтарга кайрылбай эле түз эле аптекага кайрылып атпайбы? Туура эмес. Ошо аптеканын каалагандай жана нандай кылып жешет да дарыны. Чынында эч ким врачтын мындай көзөмөлүндө же рецепт жазмайынча бир дагы дары бербеш керек. Эксперттер жогорку материалда аталган эркектердин ден соолугуна байланыштуу урологиялык көйгөйлөрдү жоюу үчүн ата-энелер балдары менен жаштайынан бул темада ачык сүйлөшүү керектигин белгилешет. Ал эми учурда көйгөйү бар мырзалар ооруканаларга баруусу гана жетиштүү. Урологтор ассоциациясы бул үчүн жеке менчик дагы мамлекеттик дагы ооруканаларда шарттар бар экенин белгилеп, бирок эркектер арасында уят деген стереотип жоюлмайынча бул маселени чечүү кыйынга турарын айтышат.